Нурсултан Ашырбаев Терексай жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-классынын бүтүрүүчүсү. Ал Тоокен адиси болууну кыялданат. Анткени өлкөбүз кен байлыкка бай, кай жерде болсо керектүү жогорку адистерге жумушарбын деп билет. Этибакыр инвесторлор келгенден бери эле көпчүлүк элдер ушул геология боюнча көптөгөн окууларды аяктап, жакшы иштер менен камсыз болууга аракет кылышууда. Ошол. Мисалы сен келечекте ким болгуң келет? Келечекте ошол мен дагы ушул Этибакырдын геология тарабын алып кетиш үчүн чоң аракет кылып жатам. Көргөзмөгө кендин тарыхы жана Этибакыр Терексай Тоокен компаниясынын ишмердүүлүгү чагылдырылган. 70-тен ашык сүрөттөр коюлду. Ишкананын объектилеринин кенде иштеп жаткан оор жана кубаттуу Тоокен техникаларынын жумушчулардын сүрөттөрү бар. Кыргызстандагы Тоокен өнөр жайы негизги стратегиялык сектор болуп эсептелгендиктен биздин аймагыбыз кенге бай. Ошондуктан жаш кадр өстүрүү максатында бул иш-чараны уюштуруп отурабыз. Жаш бүтүрүүчүлөргө мындан ары Тоокен өнөр жайына окуучулар негизги кадам жашоосунда өзүнүн негизги кадам таштаганы турушат. Ошолорго багыт көрсөтүү максатында ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Сүрөт көргөзмөнүн максаты өндүрүштүн келип чыгышы менен жакындан таанышып, өнөр жайды ичинен көрө билүү жана бул тармактын татаалдыгына, ошол эле учурда өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугуна көңүл бурдуруу болуп саналат. Görsel etkiler insanların aklına daha çok kalır. Onun için biz bunu küçük bir выставка, sergi moduna getirmek istedik. Выставкабыздын негизи себеби максаты бул көрсөтүү максатында элдердин акылында көбүнчө ошо жакшыраак калат дейт. Ошол себептен ушу чоң иш-чараны уюштурдук. Жумушта иштегендердин, жумуш кылып аткан кызматкерлердин көбүнчөсү Терексай жергиликтүү калктан деп атат. Жергиликтүү калктан анан бул жерде көбүнчө биз ушул жерден алабыз себеп дегенде өсүп өнүксүн дейт да. Биздин Турциядан келген кызматкерлер аларды үйрөтүп, баардык нерсени көрсөтүп, билдирип, анан ансы деле дейт. Компанияда 85 кыргыздар иштейт дейт, 15 башка өлкөдөн келген, чет мамлакеттен келгендер иштейт. Көргөзмөнүн расмий ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундары ишкананын жетекчилиги катышты. Иш-чаранын алкагында мектеп окуучулары үчүн конок лекциясы уюштурулуп, кесип тандоо боюнча маалыматтар берилди. Ошо негизги жашооңуздардагы тепкич бул кесип тандоодо. Кесип тандоодо сиздер курган биздин фабрикабыздын мощности 1 миллион тысяч тонн, 1 миллион тонн бир жылдын ичинде. Анан бул процессте деген круговорот система инка деп коет да. Бул круговорот система ошо циркуляционный воданы колдонот. Суунун сырткарында жаңы сууну талаптыгы аз болгондуктан анан суудан бул фабриканын циркуляциясында эч жерге суу кетпестен бул биздин калдыктар сактоо жайында пластообразный кылып сактайбыз. Ошолдон кайра циркуляционный воданы калкып алып, суу фабриканын ичине келтирип, ошол циркуляция болуп ичинде эле жүрө берет. Сырткы экологияга эч кандай таасирин тийгизбестен. Анткени биз проекттер бүт промышленный, экологический, пожарный безопасностьтарды өтүп, ошол государственный положительный экспертизасын госархтройдон өтүп келди. Ошого негизинде ошол биздин ачылыш фабрикабыз болуп атат. Айтмакчы, буга чейин бул иш-чара Борбордогу Гапараитиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде өткөрүлгөн. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.